Казакстан биз үчүн мындан да кыйын учурларда чек араларын жапкан эми өткөнгө кайрылбайлы дедим эле. Кыйналып турганда бизге ошондо ун керек болчу, азыр ун керек эмес, Кудайга шүгүр. Бизде аманчылык, тынчылык, эки колубуз, эки бутубуз бар, өзүбүздү өзүбүз бакалабыз. Анан кийин эгерде добуш бере албасаң, башка болсо, пиарланбай, канды башканы оозуңа алып сүйлөбөстөн, жакшынакай кылып туруп, унчукпай олтуруп бергиле. Көрдүңүзбү? Решать будете вы. Азыр бир депутаты сурады, ким жоопкерчиликти алат эгерде бир кыргыз жокер бирдеке болуп кетсе. Мен дароо айтам, депутаттар алат. Мен адамдын каны үчүн жооп бергенге даяр эмесмин. Туура түшүнүңүздөр. Анан бул жакта конституция маселеси бар. Дагы деле айтып атасыз. Мен ойлойм, менин пикиримде расмий Эртең Нуржигит Кадырбеков жооп бербейт да. Ал отурат ошо бир креслосунда. Мен адамдардын канынан корком деп коет. Ошондуктан, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сизди мен иним катары как сыйлаймын, бирок оозуңузга баягы жаман сөздөрдү албастан чечим кабыл алып берүүгө, тезирээк кабыл алып берүүгө, урматтуу суранабыз. чечим кабыл алып турган болсок, бул конституцияга ылайык келбей калат. Биз конституцияны бузган болобуз. Мен түшүнөм, ОДКБнын алкагында биздин милдеттенмелерибиз бар. Бирок 11-ci статьяны караңыз, 4-cü пунктты караңыз. 3-cü. Использование вооруженных сил Кыргызской республики для решения внутригосударственных политических задач запрещается. Кыргызчасы кайсы бир өлкөнүн мели ички саясий кандайдыр бир тирешин же тапшырмаларын чечүүгө куралдуу күчтөрдү колдонууга тыюу салынат деп биздин башкы мыйзамыбыз көрсөтүп атат. Түшүнүп атам, рахмат. Если разрешите, тогда я отвечу. У вас в вопросе сразу 3, по-моему, было позиции. Я все 3 прокомментирую. Башында айтып кеттиңиз, определение боюнча ошодон акыркысынан баштайын. Пункт 3 статьи 11, он касается, конечно, наверное, в большей степени внутри Кыргызстана вопросов. Но пункт 3, который касается использования по вопросу решения внутригосударственных политических задач, запрещается. Это внутри Кыргызстана. Но вы затронули самый главный вопрос, который важен сегодня, чтобы и вы вообще, вот 3-4 уже человека на это обратили внимание. Был вопрос о том, является это агрессией или нет. Открытый вопрос. Является ли это терроризмом или нет? Открытый вопрос. Здесь прямых ответов ждать от кого-либо сложно. Это вам решать. Теперь второй момент, самый важный. Есть международные обязательства ОДКБ. Я сам юрист международного права, да, специализируюсь. Обязательства, они есть. Есть процедуры, было обращение, и страна обязана это рассмотреть. Но и как вы решите, так и будет. Рахмат. Это обязательство. Вот так надо понимать. Рахмат, Аяз Батыркулович. Мен түшүндүм. Көрдүңүзбү? Решать будете вы. Азыр бир депутаты сурады, ким жоопкерчиликти алат эгерде бир кыргыз жокер бирдеке болуп кетсе. Мен дароо айтам, депутаттар алат. Мен адамдын каны үчүн жооп бергенге даяр эмесмин. Туура түшүнүңүздөр. Анан бул жакта конституция маселеси бар. Дагы деле айтып атасыз. Мен ойлойм, менин пикиримде расмий түрдө толкование керек. Балким бул маселени биз конституциялык сотко дагы беришибиз керек. Бизге түшүндүрүп берсин ушул статьяны. Сиздин пикириңиз бул субъективдүү пикир. Чоң рахмат. Рахмат. Сөздү Акыл Өксөнбекович сурап атат. Акыл Өксөнбекович. Кошумчалап эле коеюнчу. Ошо 11-ci статьянын 2-ci пунктусунда айтылып атпайбы? Орусча болуп калды, орусчасын. Разрешение по каждому случаю отправления частей вооруженных сил Кыргызской Республики за пределы территории Кыргызской Республики принимается жоопкерчилик. Биз ошон үчүн келдик сиздерге. Разрешение алган үчүн. Врач, эгерде хирург операцияга кирип баратса, ал дагы жоопкерчилигин мойнуна алып кирип баратат да. Ал такыр оорубайт, эчтеке жугузбайт деп биз ага гарантия бере албайбыз да. Военный дегендер дагы ошондой. Мына Кыргыз өкмөтү мойнуна алды. Кыргыз өлкөнүн жетекчиси мойнуна алды жоопкерчиликти. Туура бул договор о коллективной безопасности дейт. Биз ошо эки договорго кол коюп бергенбиз. Маданий суверенитетибизди коргойлабызбы? Коргойлабыз. Экономикага аракет кылсак болобу? Болот. Саясий суверенитетибизди ким талашып атат? Эч ким талашкан жок. Бирок согуш военный суверенитетибизди биз колдой албайбыз жалгыз өзүбүз. Эгерде биздин башыбызга мүшкүл түшсө, иш түшсө, бөлөк парламенттер ушул обсуждать этип отура берсе, биздин эмнебиз калып калат? Биз ошондуктан ошо ОДКБга кирип атканда, менде жаш депутат болчумун, колдоп, ушул агрессия боло турган болсо, бири-бирибизди колдойлу деп ошондо жардам бергем. Кыргыз өкмөтү ошону мойнуна алып, сиздердин астыңыздарга келип атат. Президент
Қазақстанның президент агрессия болды деп қайрылғаннан кейін түні менен ОДУБК-нын президенттері төрағалық қылған Пашинян болған, урматты Арменияның премьер-министрі. Аларға ошол эки далилдин баары көрсөтүлгөндөн кийин анан ошондой чечим кабыл алынды. Бирок ар бир жолу уруксаатты жогорку кеңеш берет деген үчүн сиздерге уруксаат алганы келип атабыз. Жоопкерчилиги ар бирибиздин мойнубузда болот. Рахмат. Üçüncü mikrofon. Üçüncü mikrofon. Улатау. Рахмат, вот азыр юстиция министрі айтып қойды, я юрист-международник. В Организации договора коллективной безопасности все решения принимаются на основе консенсуса. Если хотя бы одно государство будет против, решение не проходит. Все договора, которые соответствуют... Урматтуу депутаттар, биз жанагы бул жерде бул баягы пиар кыла турган ар ким өзүнүн шайлоочулардын алдында, же башкалардын алдында мындай бир өзүн пиар кыла турган убакыт болбой атат да азыр. Мен ачык эле айтып коеюн. Мына азыр мага маалымат келди, ак жол менен уже ак тилекти жабышты. Грузы тоже, адам полностью на 100% жабышты. Эртең барып туруп Айдарбек жооп берсин элге. Эмне бизге ун келбей калганда. Эртең ундун баасы bir kavun 10 mingге чыйып кеткенде, 1 литр бензин 100 сомго чыйып кеткенде, бул жерде мамлекетте ойлошубуз керек да. Биз эмне көчөдө жүргөн эле бир адамдар эмеспиз да. Бул жерге келип алып силердин алдыңардан суранып, жалынып, жалбарып эле өзүбүз үчүн чечип аткан жокпуз. Силер үчүн чечип атабыз. Мамлекетибиз үчүн чечип атабыз. Коомубуз үчүн чечкенге аракет кылып атабыз. Силер, урматтуу депутаттар, коомдун жаңы шайланып келген депутаттары катары жоопкерчилик алганга тоже алыш керек жоопкерчиликти. Эртең Нуржигит Кадырбеков жооп бербейт да. Ал отурат ошо бир креслосунда. Мен адамдардын канынан корком деп кой. Ошондуктан, урматтуу угандар, урматтуу депутаттар, мен сиздерди дагы бир жолу чакырып кетемин. Бул жерде саясат кыла турган, өзүңдү пиарлай турган, же шайлоого бара турган, даярдана турган убакыт эмес. Мамлекеттик деңгээлде мамлекетибиздин башчысы кабыл алган чечим. Мамлекетибиздин башчысы Садыр Кожоев чечимди кабыл алды. Тигил башка мамлекеттердин башчылары менен чогуу түнкү саат 2-де чечим кабыл алынды. Так, анан кийин эгерде добуш бере албасаң, башка болсо, пиарланбай, канды башканы оозуңа алып сүйлөнбөстөн, жакшынакай кылып туруп, унчукпай олтуруп бергиле. Себеби эртең азыр мына мен тревожный этип аткан себеби азыр 7 посттун 4-өө жабылды. Эртең барып туруп 7 посттун баары жабылгандан кийин унду желкесине ким? Кадырбек ташып келип береби? Ким ташып келип берет? Элибизди ким багат? Элибиздин, коомубуздун ичини, тынччылыгын ким сактайт? Ошондуктан, урматтуу Нуржигит Кадырбекович, сизди мен иним катары как сыйлаймын, бирок оозуңузга баягы жаман сөздөрдү албастан чечим кабыл алып берүүгө, тезирээк кабыл алып берүүгө, урматтуу депутаттар, суранабыз. Менде дагы жоопкерчилик бар. Менде дагы жоопкерчилик бар, жеке адам катары. Саясатты азыраак кылып, же болбосо, көптөгөн сөздөр айтылып кетип атат, жабык иретте өткүзөлү. Бая мен сиздерден суранып айттым эле. Регламенттин канчанчы статьясы эле? 36 статьясынын негизинде, 36 статьясы 1-пункт негизинде. Моунда эл аралык келишимдер, аскердик маанидеги маселелер жабык артында каралат деп. Урматтуу депутаттар, ушул маселени же болбосо жабык артында чечип бериңиздер. Ошол боюнча азыр. Чечип туруп чечимдерди кабыл алып бериңиздер. Азыр ошол боюнча мемлекет. Рахмат. Акылбек Сөнбекович. Улан Бердибаевич, мен дагы ошону суранып кетет элем. Азыр кичине Камшек Кыдыршевич, абдан маанилүү маалымат бердиңиз, азыр чегалар жаап атат депчи. Казакстан биз үчүн мындан да кыйын учурларда чегараларын жапкан эми өткөнгө кайрылбайлы дедим эле. Кыйналып турганда бизге ошондо ун керек болчу, азыр ун керек эмес, Кудайга шүгүр. Бизде аманчылык, тынчылык, эки колубуз, эки бутубуз бар, өзүбүздү өзүбүз багалабыз. Ошондо деле чегараны жапкан, биз жашап кеткенбиз. Кеп анда эмес. Экинчиден, эгерде биз жоокерлерди жөнөтсөк, Казакстан ошол чегараларын ачат деген кепилдик барбы? Бул экинчи суроо. Үчүнчүдөн, башында абдан жок сөз айттыңыз, этика маселеси депчи. Биз
ал өлкөлөрдүн ички ишине кийлигишпейбиз, комментарий бере албайбыз. Анткени кимдин кандай позициясы бар, ой пикири бар, аны айта албайбыз депчи. Ошол эле мезгилде биз пикир айтсак айтып атабыз, пиар, анан кийин саясий очко депчи. Жан дүйнөбүзгө, жүрөгүбүзгө кирип чыкпагандан кийин мындай чечимге келиш деле балким бир аз туура эмес. Мен сизди абдан сыйлайм, урматтайм. Өзүңүздүн милдетиңизди аткарып атасыз. Бул туура нерсе, бирок биз дагы пикирлерди айталы. Ошон үчүн улууга урмат дейт, күчүгө зат дейт. Баарыңыздардан эгерде бир аша кетсем, кечирим сурайм. Чоң рахмат. Урматтуу Нуржигит Кадырбекович, кечиресиз. Сиз биринчи жолу депутат болуп келатасыз. Я как один из опытных депутатов, то есть политиков, знаю, кто о чем говорит. В отличие от вас. Рахмат.